Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 16 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде машыгуу сабагы. Бүгүн сабакта туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартибин туура аныктоого машыгабыз. Аттуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Анда азыр окуу китебиндеги 1005 мисалга көңүл буралы. Бул жерде бизге бир кашалуу туюнтма берилиптир. Азыр биз ушул туюнтманы кашаасыз жазып көрөлү. Биз бул туюнтманы кашаасыз жазсак деле, амалдардын аткаруу тартиби бузулган жок. Кийинки туюнтмага көңүл бурабыз. Бул жерде бизге 2 кашалуу татаал туюнтма берилген. Азыр биз дагы эле кашааларды алып, туюнтманы кашаасыз жазалы. Биз туюнтмаларды кашаасыз жазсак деле, бул жерде амалдардын аткаруу тартиби бузулган жок. Анткени математикада төмөндөгүдөй эреже бар. Кашааларда көбөйтүү же бөлүү болгон туюнтмаларда аларды кашаасыз эле жазса болот. Бирок аткаруу тартиби сакталат. Башкача айтканда, кашаасыз туюнтмаларда адегенде солдон оңго көбөйтүү же бөлүү аткарылып, анан солдон оңго карай калган амалдар берилген тартипте иштелет. Эми балдар, биз жогорудагы эрежеге таянып, окуу китебиндеги 1006 мисалды иштейли. Бул жерде туюнтмаларды кашаасыз жазып, амалдардын тартибин белгилеп, маанилерин тап дейт. Демек, берилген туюнтмаларды силер кашаасыз жазып, анан амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштейсиңер. Ал эми 1007 мисалда дагы эле ушундай татаал туюнтмалар берилген. Бул туюнтмаларда дагы силер жогорудагы эрежеге таянып, амалдардын аткаруу тартибин биринчи үстүнө белгилеп алып, астына айрым-айрым мамыча иштейсиңер. Ал эми 1009 мисалда аттуу сандар менен амалдар берилген. Бул жерде силер аттуу сандар менен амалдарды алгач майдалап алып, анан көбөйтүү, кошуу жана бөлүү амалдарын аткарып, акырында ыңгайына жараша ирилетип койсоңор болот. Номер 1010 геометриялык маселеге көңүл буралы. Тик бурчтуктун аянты 18 см квадрат болсо, жактары кандай болушу мүмкүн? Балдар, бул жерде бизге тик бурчтуктун аянты белгилүү экен, ал эми жактары белгисиз экен. Ошондо силер тик бурчтуктун жактары канчадан болушу мүмкүн деген өзүңөрдүн варианттарыңарды көрсөтүшүңөр керек. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо, сызып да көрсөтсөңөр жакшы болот. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн биз татаал туюнтмалардагы амалдардын аткаруу тартиби боюнча машыктык. Аттуу сандар менен мисал маселелерди иштедик. Эми силерге үйгө тапшырма. Окуу китебиндеги 1011 мисалды иштеп чыгарасыңар. Бул жерде маселени теңдеме түзүп иштейбиз. Анда эмесе биздин математика сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.